Ной мечіттің жанында үй болса, күнде 5 уақыт каттап намаз оқсақ, ибадат қылсақ, қандай сон, не? Ассаламу-алейкум, урматтуу эл кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге эл кабардын бул чыгарылышында Ош Өзгөн трассасынын боюнан, тактап айтканда Кайыргач айылынын кире бериш жеринде өзүңүздөр билген негизги Ош Өзгөн трассасынын боюндагы мечиттин жанынан сатыла турган 20 сотук ашык жер тилкесинде жайгашкан ушул 4 бөлмөлүү үй сатка коюлду. Жер экен, бул жерде 6 түптөн ашык мына ушундай Баткенден келген жакшы үстүндө как боло турган өрүк, жүзүмдөрү бар. Бул жерде атүргүлдөрү бар. Кыскасын айтканда суу свети келген. Негизги жолдун боюнан сатылат бул жер. Бул жерде сөрүчө, тапчан деп койсок болот, тапчаны бар. Андан өтсөңүздөр 18ге 4 болгон мына ушул жайкы жана кышкы сарайы бар. Жакында эле суу кампа курулган 10 тонналык. Пайдалансаңыздар болот. Бул жерде отунгана, тандырканасы бар. Мына бул үйдү көрдүңүздөр. 12ге 9, 4 бөлмөдөн турат. Мурункураак үй, бирок жашаганга болот. Ички ремонтторун азыр көргөнүңүздөрдөн кийин айтасыздар, бааңыздарды бересиздер. Эми туугандар, сырткы фасадын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Сырткы фасады траверттин болгон. Бурун эшиктер. Эми сиздерге ичкери кирип дагы сиздерге маалымат берейин. Жүрүңүздөр. Бисмилла. Бул жер студия, кухня кылып пайдалансаңыздар болот. Кухня деп айтып берели. Оң тарапка кире турган болсок, асты пол, 1 бөлмөлүү, кирди чыкты, 2 бөлмөлүү деп койсок дагы болот. Ортосунда кыш печке бар. Өтө үнөмдүү. Ээси айткан маалыматы боюнча айтайын. Жарым челек көмүрдү таштап койсоңуздар, эртеден кечке чейин үйдү өтө сонун мыкты деңгээлде жылуу сакта берет. Асты пол, моющий обойлор чапташылган, үстү потолок болсо пластиктен жасалгаланган, бул болсо пластик терезе. Эртеден кечке чейин күн тие турган, тактап айтканда негизги жол тарапты карап турат, түштүк тарапты. Эми экинчи бөлмөгө кирели. Экинчи бөлмөсү спальня. Бул спальня так 4,5га 4 болгон. Кудум жанагы эле биз айтып өткөн ремонттор, потолок, дуал, асты пол, бул жакта күн чыгышты караган бир терезе. Бул эмеректер кете турмат тугандар. Эми сиздерге 3-чү бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул 3-чү бөлмө конок бөлмөсү. 20-30 адам келе турган болсо, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Узун туурасы 6га 4. Натыжный потолок, атүргүл түстүү. Көрдүңүздөр. Софиттердагы бар мына. Бул МДФтен чекелери кооздолгон, люстрандагы көрдүңүздөр. Эми бул жерде мына ушул сиздер көрүп турган занавескалар жана килемдер, мунулар калат. Бул эмеректер кетет. Баасын айтайлы. Баасы 5 миллион сомго бааланды. 5 миллион сом. Бул дагы бир кошумча маалымат бере кетейин. Бул тарапты күн эртеден кечке чейин тие турган, түштүк тарапты карап турган, мына тарап баардык тарабы ушул жер пластиктен терезе орнотулган. Бул асман түстүү, булуттуу, натыжный потолок урматтуулар. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун жакшы көрүнөт экен. Бул электромонтаждар дагы невромонтаж болгон. Ар бир бөлмөнүн өзүнүн автоматтары бар. Бир кандайдыр авариялык абал боло турган болсо, таштап өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылып кайра жандырып кое бересиздер. Ушул жагы өтө жакшы. Эшиктери болсо жакшы. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Акыркы көпчүлүк ушундай эшиктерди коюп жаткан учуру. 5 миллион сомго бааланды. Ага кошумча мындан 30 адыр тарапка, Ош тарапка барганда 30 адырдагы экинчи адырдан сатыла турган 32 сотук үлүш жери, суулуу жер. Азыр бедеги келип турат, эми чөйүнү оруп сатсаңыздар болот. Айдоо жер кылып пайдалансаңыздар дагы болот. Суулуу жерден сатылат. Ошол үлүш жер дагы кошо сатка коюлду. 5 миллион сом. Үйдүн өзүн алам дей турган болсоңуздар, же болбосо үлүштүн өзүн алам дей турган болсоңуздар, бөлүп сатуу дагы жолдору бар. Аны эми өзүнүн ээсинин телефон номерлерине чалып байланышып келе бересиздер. Ээсинин номери 0995 33 44 28. Ушул телефон номерлерге чалып байланышып келе бересиздер, урматтуу туугандар. Ага кошумча дагы бир телефон номери бар. Аны дагы айтайын. 0773 58 12 28. Ушул экөө тең 28, аягы 28 болгон телефон номерлерге чалып байланыша бересиздер. WhatsApp бар. Содаңыздарды берсин. Сиздерге насип кылсын.